Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV kanalının katılımcılar. Sizler menен men blogger Bakıt Sulayman. Dostlar, bugünkü bizim video biraz uşul Sankt Peterburg şaharındagı mekendeşler kayсыл жерге шайлоо участогуна кантип келүү жөнүндө жарыя кылам. Андан кийинки негизги биздин сөз Турсунбай Бакир уулунун ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарында шайлоого аттанам деп анан кандайдыр бир себептер аркылуу кетип калып, анан азыр берип жаткан ушул пресс конференциялары ошол кишинин дегеле айткан сөздөрүнүн тегерегинде болмокчу. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Достор, мен азыр биринчи окуп берип коеюн. Ушул Санкт Петербург шаарында жана Ленинград областындагы биздин мекендештерибиз кандай дарек менен кантип шайлоодон өтүүгө боло тургандыктары жөнүндө алдын ала каттоодон өтүш керек экен. Бардыгыңыздар мүмкүнчүлүгүңүздөрдүн бардыгына жараша келип, ушул 17-си 18-и деп айтып жатышат, сентябрга чейин каттоодон өтүп коюш керек. Андан кийин кечигип калат экенбиз. Ошондуктан азыр мен сиздерге окуп коеюн. Консулствонун дареги Санкт Петербург шаары, Площадь Восстания метросу. Площадь Восстания метросун билесиздер, достор. Чехова көчөсү 14Б. Чехова көчөсү 14Б. Иштөө убакыты 9:30-дан кечки 6-га чейин, кечки 18-ге чейин болот экен да. Байланыш номерлары Абдиев Талайбектики, ардактуу консулу. Кыргыз Республикасынын Санкт Петербургдагы 8-921 939 35 40 8-921 939 35 40 бул Талайбек Абдиевдики. Андан кийин Рустам Шерипбаев дыкы 8-929 512 3905 8-929 512 3905. Достор, ар кандай суроолор болсо ушул телефондор аркылуу алдын ала коңгуроо чалышып, сүйлөшүп келсеңиздер болот. Сөзсүз активдүү түрдө катышкыла, достор. Бул шайлоо өнөктүгүнө бул чечүүчү өнөктүк болуп эсептелет. Андан кийин дагы бир айта кетчү нерсе, мына өткөндө мен бир жигит чалып айттык эле, ушундай каяктан жолугабыз андай мындай дегенде группа бар экен бул жерде, ушул WhatsApp'тан мени кошобуз дегенде айттым эле. Менде көп, аябай, менде көп группалар, звоноктор көп болот. Силер өзүңөр уюштура бергиле. 30 күнгүгө, мына 30 күнү жекшемби болот. Уюштурсаңар ушул жолугушуу шайлоо боюнча бир сүйлөшөлү кенен. Анан мен видеого дагы тартып, ошону эфирден кетиребиз дедим эле. Ошол бойдон балдардан эч кандай коңгуроо болбоду. Эгерде ошондой группалар болуп активдүү бир жерге чогула турган болсоңор, ким угуп жаткан болсо, мени да сөзсүз чакырып койгула. Урматтуу мекендештер, ошону биз видео аркылуу дагы кетирсек, көптөгөн адамдар көрүп, кандайдыр бир пайдалуу нерсе болот эле да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе негизги. Ушул Турсунбай Бакир уулунун дагы деле болсо ар кандай жерлерге барып пресс конференция берип, ушундай интервьюларды берип жаткандыктары жөнүндө мына мен бүгүн эле көрдүм. Мындай суроо болду. Ушул сизге информациялык маалымат атакасы болуп жатат. Сиз ушуларга кандай дейсиз дегенде, ушул киши өз ойлорун айтып, дагы деле баягы оюнан кайтпай, мен чындыкты айттым деп турат да. Эми менин айта турганым, ал киши эмнени айткандыгын мен билбеймин. Ал жерде мен билем, что $200 миң акча суралбаган экен. Ошол жакынкы адамдар менен сүйлөшүп уктум. Анан дагы айта кетчү нерсе мындай да, достор. Лидер деген бул киши, мен ушул Эрк деген партиянын лидеримин деп жүрөт. Биз барктайбыз, сыйлайбыз. Мен мурдакы берүүлөрүмдө дагы айткан элем, бул кишинин өзүнө жараша баркы бар, урматы бар киши. Андан кийин лидер деген ушул башчы дегендин бир мындай бир сапаты болуш керек да. Анан капа болуп эле чыгып алып, адамдар шоп. Лидер деген, достор, мен түшүнүгүм боюнча, лидер деген эч качан мындай сырттагы нерселердин таасиринен ошолорду өзүнө кабыл алып, анан аны элдин баарына айтып, өзүн күнөөсүз бир мындай, кандай десем, күнөөсүз жертва, жанагындай курмандыкка чалынган адам катары эч качан айтпайт да. Лидердин аркасынан адамдар ээрчип кетиш керек. Бул күндө өтөт, анын эртеси күнү дагы болот. Турсунбай Бакир ушуну менен эле эч жерде калып калбайт. Дагы Турсунбай Бакир болуп, лидер болуп жүрүш үчүн мындай сапаттар албетте жарашпайт. Лидер деген эч качан бирөөнү күнөөлөп, аны коомчулукка алып чыгып, ушундай эле мен айласыздан мынтип калдым. Бул лидердин, башчынын сапатына кирбейт да. Лидер деген эч качан мынтпеш керек. Анткени
kandaydır bir elektorattagı adamlar uşul Tursunbay Bakir уулун sıylap gelgen adamlar uşul Tursunbay Bakir уулунун uşul bildirүүsүнөн кийин бул адамдын кандай экендигин билип, бул адамдан кадимкидей көңүлү калып калды да. Көп мына айтып жатабыз. Ушул социал сеттерден эле көп адамдар ар кандай пикирлерин айтып жатышат да. Бул ошол Tursunbay Bakir уулунун кийинки кадамын туура эмес кылып алгандыгы да. Эми ошол сөздү айтып, бул деген нак кара пиар, каралоо болуп эсептелет да. Бул деген Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун бейнесин ылдый түшүрүп, же болбосо зоболосун ылдый кулатып койбойт. Бул андан көрө кайра жогору болушу мүмкүн. Ар кимдин ким кандай экендигин турмуш адамдар бардыгы жакшы билишет. Эгерде Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ошондой $200,000 керек болсо, ал буга чейин деле кызматтарга туруп, дүнүйө чогултуп, ошол Турсунбай Бакир уулуну биз билебиз, кандай дүнүйөлөрү бар, эмне кылган, бу кезге чейин кантип жүргөн, мунун бардыгын эл көрүп, эл байкап турат. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун жашоосундагы эл байкап турат. Ким акчага жакын, ким акчадан алыс. Эми калыс болушубуз керек да достор. Анан кийин менден акча сурады деп койсо эле элдин бардыгы ишене берет. Албетте, бул маалыматты өз кызыкчылыгына пайдаланууну көздөгөн жактар дагы бар экен да. Ушул маалымат туура. Ушул Адахан Кимсанбаевич ушинтип жатат деп, бул шайлоонун алдындагы шайтан оюндар болуп эсептелет. Эми урматтуу ажеке, мындай кылганыңыз башчы лидердин сапатына жарабай калат. Анткени сиз ушундай сөздөрдү айтуу менен өзүңүздүн алсыз, коркок, чоркок экендигиңизди көрсөтүп жатасыз да. Лидер деген ар кандай учурда башты жогору көтөрүп, бул нерсе болбосо кийин биз мындай акыбалдан чыгып кетебиз деп. Мына өзүңүздүн ошол партиялаш эмес, мындай кошо кирген ошол кездеги Темир Аргенбаевич Сариевдин кантип кеткенин көрдүңүз. Эч кандай, балким ал кишинин деле ичинде мындай ичкүптүүлүк, айтылбаган сырлары бардыр. Албетте, бир жерге ошондой чоң адам келип, анан кайра кошулбай, пикир келишпей чыкканда сөзсүз нерсе болот. Ал эми лидер бул Темир Аргенбаевич Сариевдин чыныгы лидерлик касиети бар экендиги мен бул Темир Аргенбаевичти жеке билбейм, бирок ушундай башчылык, лидерлик касиет бар экендигин кечээки чыгып кеткендеги окуядан кийин көрдүм. Ал эми ичкүптүү болуп, бул шайлоодон чыгып алган эмес. Дагы айта кетчү нерсе, 9-10 жылдан бери ушунун соратниги болуп Адахан Кимсанбаевичтин жанында жүргөн балдар мени ушул адилетсиз болду, анан кийин шайлоонун алдыңкы сабына койбой койду, бул адилетсиздик деп туруп чыгып ушундай бир сөздөрдү айтышып, башкалар аркылуу бир ачык айтпаса дагы коомчулуктарга чыгып билдирип, бир ушундай нерселер болуп жатат да. Демек, бул соратниктер үчүн ушул партиянын катарында ушул идеологияны жактагандык эмес, буларга сөзсүз түрдө ушул депутаттык мандат, депутаттык кресло гана керек болгон экен да. Ошол эми башка партиялардан келип чычаңдап чыгып кеткендерге аларды түшүнсө болот. Ал эми жанында жүрүп, анан кийин мен ушундай башка адамдарды келди, анан мындай, ошолордун айткандыгы туура деген сөздөр менен жакынкы адамдарынын дагы ушинтип жаткандыгы, бул деген мындай партиянын идеологиясына берилбей эле ушул бир депутаттык мандатка барып калсам деген мансапкордук максат менен ушул кишинин колтугунда кирип жүргөн адамдардын жакын адам болуп алгандыктары албетте өкүндүрөт да. Эми адам деген жаңылат экен, адам деген туура эмес бир иштерди кылып алат, кайра өзүн бир ушундай болуп кетиптир деп кечирим сурайт. Балким кээ бир адамдарды ойлойбуз, ушинтип кийинчерээк барып ушундай нерселер болуп кетиптир, кызуучулук менден кеткен экен деп, балким бул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен кол алышып кайра бир багытта болуп калса деген деле тилектерибиз бар достор. Бирок ошондой депутаттык гана мандат үчүн жанында жүрүү деген менин оюмча бул чыныгы эле мындай мансапкордук болуп калат да. Мен өткөндө Рахман Разыков агай менен сүйлөшкөндө айтты. Эми Рахман Разыковду билесиздер. Ушул Москвага келеби, башка жактарга келеби, аябай ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду бир нече жылдан бери колдоп келе жаткан киши да. Эми мен дейт керек болсо 120-чы болуп деле тура берем. Мага анын тизмесинин тизмеде канчанчы катарда, канчанчы сапта бараткандыгымдын мааниси жок. Мен депутат болбосом деле жашай берем деп агай айтты да. Ал эми азыркы жаштар дейт ушинтип келип алып туруп эле мен мындаймын, анан эмгегим көбөйүп кеткен деп туруп баягы өзүнүн кадырын салып, өзүнүн ишин милдет кылып
ушундай алдыңкы саптарга умтулуп жаткандыгы мени өкүндүрөт деди да. Мына мен бүгүн өзүмдүн саясаттан алыс эле классташым менен сүйлөшсөм дагы ал киши дагы айтып атат да, бул алдыңкы бул саясатка барган адамдардын бардыгы эле депутат болуш үчүн барат турбайбы? Депутаттыктан ушул алдыңкы катардан алып койсо эле бардыгы жаман сөздөрдү айтып кетип жатышат. Илгерки коммунисттик партия дегенде мындай нерсе болбойт эле деп ушундай саясаттан алысыраак адамдарды эле көрүп турушат да, булардын эмне үчүн ошол алды жакка жүгүрүп, эмне үчүн ушундайларды кылып жаткандыктарын. Менин азыркы кыска айта турганым ушул достор. Саламатта бололук, бири-бирибизге кара пиар кылып жамандабайлык. Ошол Турсунбай Бакир уулу ажыбызга дагы Кудай ынсап берсин. İşlerine ийгилик каалап кетели, бирок мындай нерселердин токтотсун. Урматтуу ажеке, эгер кокустан угуп калган болсоңуз, бул менимче уятыраак нерсе, токтотуп өз жолубуз менен жүрөлүк. Саламатта туруңуздар, сиздер менен мен Бакыт Сулайман.